Assalamu alaikum. Биздин YouTube каналыбыздын катталуучулары. PowerPoint боюнча сабактарыбызды улантабыз. PowerPoint боюнча 5-сабак. Конструктор деген бөлүгү бар бул үстүңкү менюларда. Бул жерде көп деле нерсе жок. Сабак кыска жана нуска болот. Бирок, эгерде сиз буга чейинки сабактарды көрүүнү кааласаңыз, анда кандай кыласыз? YouTube'га киресиз. Бул же телефондон, же компьютерден болушу мүмкүн. Турат Алыбаев деп жазасыз. Англисче, кыргызча айырмасы жок. Мына бул канал чыгат. Турат Алыбаев каналына кирсеңиз, плейлисты деген жер бар. Плейлистине кирсеңиз, PowerPoint боюнча сабактар жана Word боюнча сабактар бар. Ушуларды көрсөңүз болот. Башка дагы видеолорубузду көрүп, эгерде жаккан болсо, башкаларга да жөнөтүп койсоңуз болот. Биз киргенде негизи мындай болуп көрүнүп турат, бирок бул жерде конструктор деген жерин басабыз. Конструкторга келгенде бул жерин бассаңыз, мына жалпы конструкторлор көрүнөт. Сиз слайдыңыздын жалпы түзүлүшү кандай болушун кааласаңыз, мына ушул жерден тематикаңызга жараша бирөөнү тандап алсаңыз болот. Булардын аттары жазылган. Мисалы, Ion конференц зал дейт бул. Мунусу болсо галерея дейт. Сизге жакканын бирөөсүн тандап алып, өзүңүздүн стилиңизге жана ыңгайыңызга жараша мындай кылып уланта берсеңиз болот. Биз муну азырынча артка алып турабыз. Бул жерден мына каалагандай тандасаңыз болот. Эми ушул эле жерде варианты деген дагы нерселер бар. Вариантыны дагы бассаңыз, бул нерселер чыгат. Биринчи свет, өзүңүзгө каалагандай бир светти тандап аласыз. Бул эмненин светтерин? Сиздин слайдтын ичиндеги жазып аткан тексттериңиздин өңү түсү менен иштөө. Мисалы, мен мындай тандадым. Бул жактагыларын дагы тандасаңыз болот. Мынакей бардыгын тандайт. Тема офис деген экен. Андан кийин бул жерден шрифти деген бар. Муну эстеген болсоңуздар, Word'то дагы көрсөткөнбүз. Мына бул жерде My Fonts деген бар. Биринчиде Calibri, кийинкисинде Times New Roman деп турат. Second font деген бар. Бул экөөнү мен өзүм жасап алгам. Бул Calibri Light, анан Tahoma менен турат. Же болбосо бул жерден өзүңүзгө жаккандай кылып тандап алсаңыз болот. Же болбосо Настроить шрифти деп туруп, негизги биринчи бул заголовоктордун шрифти кандай болсун, ошону каалагандай коюп алсаңыз болот. Мисалы, бул Calibri Light болсун, асты болсо, мисалы, бизде Roboto деген шрифт бар. Акыркы учурларда ушул жагып жүрөт. Мунун атын коюп алсаңыз болот. Мисалы, менин шрифттерим деп туруп, сохранить деп койсоңуз, бул ушундай болуп өзгөрүп калат. Бул жакка келгенде шрифтига кирсеңиз, менин шрифттерим деген бул жерде туруп калды. Мына Calibri Light менен, Roboto менен. Андан кийин бул жерде эффекти дегендер бар. Стандарт болсунбу, же болбосо Office 2007-2010 болсунбу, буларды дагы каалагандай тандасаңыз болот. Андан кийин стиль фона деген бар. Буларды дагы тандасаңыз болот. Формат фона деген бар. Бул жагына кирип туруп, формат фона деген байкасак, бул жерде дагы турат. Муну бассак да могул нерселер ачылат. Андан кийин биздин фондун форматы кандай болсун? Мисалы, капкара болбосун, градиентный болсун десек, мындай кылып тандайт. Жана градиент фондорду бул жерден өзүбүз тандап алсак болот. Мисалы, биринчи түс кайсындан кайсыл жакты көздөй кетсин. Мына ушул нерселерди өзүбүз каалагандай өзгөртүп алсак болот. Мынакей мындай болсун десек болот. Буларын туураласак болот. Мындайраак болсун. Радиальный болсунбу, же линейный болсунбу, же мындай прямоугольный болсунбу. Бизге кандай жакса, бизге кайсынысы туура келсе, ошондой коюп алсак болот. Ушул жерде формат фонанын жанында размер слайда деген нерсе бар. Мына настроить бөлүмүндө. Размер слайдта негизи буга чейинки бул жаңы PowerPoint'тардын, жаңы Microsoft Office'тин версияларына чейин эски стандартный деген 4:3 катышында болот эле. Мисалы, 4:3'тү бассак, развернуть же болбосо подбор размера дейт. Развернуть болгондо бул мисалы слайдтын четине чейин чыккан бир нерселер болсо, ушуларды кесип салат. Подбор размера болсо, муну басып койсок, бул ичиндегилерди дагы ошол
4-3 катышына тууралап кысып тууралап берет. Негизи бирок азыркы учурда бул широкий экранный деп кенен экранда компьютерлерде, телевизорлордо көрүнгөнгө ылайыктуу болуп берилип жүрөт. Урматтуу каналыбыздын катталуучулары, эгерде сабак жаккан болсо лайк басыңыз, башкаларга жөнөтүңүз. Сизге пайдалуу болгон сабактын дагы кимге пайдалуу болорун кааласаңыз, аларга жөнөтүңүз. Баарыңыздарга ийгилик каалайбыз. Жакшы туруңуздар.